Бул ошол тосмосу буздурулуп, мөөр басылып, аты аталып жаткан Матраимовдун Оштогу хан сарайы. Анын жанында Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибековдун турак үйү бар. Бул үйлөргө байланыштуу жаңы былыктар ачылды. Көрсө, бул үйдүн жайгашкан жерлери келечек балдар чыгармачылык борборуна таандык болгон. 2000-жылдары мыйзамсыз жеке менчикке сатылып кеткен. Мына ошондуктан бүгүнкү күндө бул жерде балдарды чыгармачылыкка тарбиялоочу билим уясынын ордуна мурдагы чиновниктердин хан сарайлары жайгашып калган. Тасмадагы хан сарайлар бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов жана Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы Ахматбек Келдибековдун үй бүлөсүнө таандык. Аталган турак үйлөрдүн жанындагы бир кабаттуу кичинекей имарат Ош шаардык билим берүү башкармалыгы, бет маңдайындагы келечек балдар чыгармачылык борбору, анын тушунда социалдык коргоо башкармалыгы жайгашкан. Мына ушул мамлекеттик ишканалардын ортосунда жайгашкан хан сарайлардын жери убагында жеке менчикке кантип өтүп кеткени кызык. Аталган турак үйлөр Сагынбек Супаналиев көчөсүндөгү номер 13, 15 жана 17 даректеринде жайгашкан. Ал эми жер тилкелери баштапкы иш кагаздарында келечек балдар борборунун аянты катары көрсөтүлгөн. Бул жер тилкелер 2002-2004 жылдары жеке тараптарга сатылып кеткен. Андан бери 5-6 адамдын колунан өткөн. Келечек балдар борборунун баштапкы аянты бүгүнкү күндө 40%ке, 40%га деп айтып кое берейин, так цифраны айтыштан айтып адашып калбайын, кыскарып кеткен. Аталган 40% 3 бөлүккө бөлүнүп, ал бул Супаналиева 13, 15, 17 деген даректер берилген. 13-чү дареги бул өзүнүн масал маалымат каражаттарын айтып жатат. Бул Келдибеков дегендердин семьясына караштуу болгон. Ал действительно бул ал жерлер 2000-2002 жылдары сатылып бүгүнкү күндөгү бир 7-8 менчик ээлери болуп эсептелинет. Учурда кала бийлиги келечек балдар чыгармачылык борборунун менчикке өтүп, имараттар салынып кеткен жерлерин мамлекетке кайтаруу аракеттерин баштады. Мамлекетке кайтаруу ишине көмөктөшүү үчүн прокуратурага, УКМКга кат жөнөтүлгөн. Иштин мөөнөтүн калыбына келтирүү боюнча Ош шаардык сотуна арыз жазылган. Супаналиева 17 дареги бул мамлекетке өткөрүлдү. Ал эми 13-15 даректери боюнча бүгүнкү күндө соттук териштирүү жүрүп жатат. Кайтаруу боюнча. Сиз жанагы 17 өткөрүлдү деп атасыз. 17 ким алтын алган, кимдер? Мен мындай 13 дареги ошо Келдибековдун семьясына, ал эми 15-17 даректери бул Матраимовдорго караштуу деген аттарды айтып атышат, бирок ошо бул боюнча ошо соттук териштирүүлөр жүрүп атат. Кайтаруу боюнча срок давности восстановлен. Ал эми 17 даректеги менчик зданиясы жери менен бүгүнкү күндө мамлекетке кайтарылды. Да, баягы азыр сиздер жер процесси боюнча жүрүп атат да, соттун үйү кандай болуп калат ошо? Үйү боюнча сот органдары чечим кабыл алат, ошо соттун чечимине жараша иш алып барабыз. Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдибеков жана анын жакындары Ош шаарындагы үйүнүн жери боюнча комментарий бере элек. Ош ТВ телеканалы экинчи тараптын дагы үнүн угуп, микрофон сунууга даяр. Белгилей кетсек, январда Ош мэриясы Райымбек Матраимовдун үйүнүн тосмолору мыйзамдуу аянтынан 9 метр чыгып кеткенин билдирип, дуалдарын бузган. Ал эми февраль айында атайын кызмат мөөр басып кеткен. Кандай чечим чыкты? Кошумчалай кетсек, Матраимов менен Көлбаевдин мамлекетке өткөн айрым мүлктөрү аукционго коюлуп сатылып жатат. Акыркы ирет мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин сайтында Матраимовдун 4 мүлкү сатууга коюлган. Алар Ош шаарындагы Төлөйкөн кичи районунда жайгашкан, жалпы аянты 5085 чарчы метрде түзгөн коммерциялык имарат. Масалиев көчөсүндө жайгашкан, жалпы аянты 1400 чарчы метрде түзгөн коммерциялык имарат жана Ибраимов көчөсүндө жайгашкан, аянты 2300 чарчы метрде түзгөн коммерциялык жай аукционго коюлган. Руза Ахматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.